Белгиле маселени чыгаралы. Июнь жана июль айларында бассейнге 2500 адам келген. Июль айына караганда 208 адамга көп келген. Ар бир айда бассейнге канча адам келген? Маселени чыгаруудан мурун схемасын түзүп алабыз. Демек, июнь айында кирген жана июль айында 2008 адамга көп кирген. Эки айда биригип 2500 адам келген. Демек, 2500 кемитилген 208 адам 2500'ден кемитсек 208 адамдарды, демек 0'дон 8'di кемиткенге болбойт. Бирди карыз алабыз. 10'дон 8'di кемитсек 2. Бул жер 0'дон карыз алабыз. 10'дон 1'di кемитебиз. Карызды 9. 9'дан 0'ды алсак 9. Бул жери карыз менен 4. 4'төн 2'ни алсак 2. 2'ден 0'ды алсак 2. Демек 2292 бул санды 2 айга бөлөбүз. Июнь жана июль айларына кирген адамдардын санын табуу үчүн 2'ге бөлсөк 1, 2, 0, 2'ni алып түшөбүз. 1'ден 2, 0, 9, 4, 4 жерде 2, 8, 1, 2'ni алып түшөбүз. 6, 12 кемитсек 0. Демек 1146 деген санды алдык. 146. Бул ар бир айда, бул июнь айында кирген адамдардын саны 1146. Июль айында 1146 кошулган 208 адам. Демек, июль айын табуу үчүн 46'ны кошобуз 2008 адамга. Демек, 2008 адамга кошсок 2008 адамга кошобуз. Столбур аркылуу 6 менен 8 14. Бирин жогорку разрядка 0, 1 менен 5, 3, 1. Демек 1354 деген санды алдык. Бул июль айында кирген адамдардын саны. Демек 1146 кошулган 1354
июнь жана июль айында кирген адамдардын санын кошсок, анда биз 2500 деген адамдардын санын алдык. Маселен, шарт боюнча демек мисалыбыз туура чыкты.